аттын чуркаш үчүн жаратылгандыгы, анын буттарынын ошого ылайыктуу болуп берилиши көргөзүп турат. Ат чуркаш үчүн жаратылган. Бул нерселерди башка жандыктар, башка бул ааламдагы жаратылган махлуктар бул нерсени билбейт. Бул нерсе бизге коюлган. Ким алып келди бул жака, неге алып келди, менин милдетим эмне, менин күтүп аткан нерсем эмне деген суроо адамга ушул суроо биринчи келет. Инсандын бул дүйнөгө жаратылыш максаты эмне? Биз айлана чөйрөнү карап көрсөк, бүткүл нерсенин бир максаты, бир кыла турган иш-аракеттери бар. Алардын максаттары эмне экенин билиш үчүн алардын куралдарыны, алардын денелерин, алардын мүчөлөрүн, алардын жөндөмдөрүн карап туруп, алардын максаттары эмне экендигини көрүп билсек болот. Мисалы, аттын чуркаш үчүн жаратылгандыгы, анын буттарынын ошого ылайыктуу болуп берилиши көргөзүп турат. Ат чуркаш үчүн жаратылган. Куштардын болсо учуш үчүн жаратылгандыгы, алардын канаттарынын бериши абада канаттарыны эркин колдоно тургандай бир жөндөмдүн берилиши көргөзүп турат. Алар учуш үчүн жаратылган. Балыктардын болсо деңиздин астында кенен жүрүшү, ошол жакта жашоолорун өткөзүш көргөзүп турат. Булардын жөндөмү ошого ылайыктуу болгондугу алардын милдети ошол экендигини көргөзүп турат. Ошол сыяктуу эле бүткүл нерсенин куралдарына, жөндөмдөрүнө карап көрсөк, анын негизги максаты эмне экендигин көрсөк болот. Ошол сыяктуу эле инсандын дагы максаты эмне, бул дүйнөдө милдети эмне экендигин билишибиз үчүн инсандын дагы куралдарына, жөндөмдөрүнө карап билсек болот. Мисалы, бир үйдү элестетели, бирөөлөр келип, биздин көзүбүздү жумуп, кол бутубузду байлап, көзүбүздү жумуп, бир сонун бир үйгө алып келди. Ал жерде биздин каалаган бүткүл тамактар бар, биздин каалаган бүткүл суусундуктар бар, биз каалаган бүткүл нерселер бар болсо, биздин акылыбызга эмне келет? Акылыбызга биринчи эле жолу ким алып келди бул жака, неге алып келди, менин милдетим эмне, менин күтүп аткан нерсем эмне деген суроо адамга ушул суроо биринчи келет. Ушул сыяктуу эле ушул суроолордун келиши көргөзүп турат, инсандын дагы бул дүйнөгө келишинин максаты эмне үчүн келдим, бул дүйнөдө кыла турган милдетим эмне, мен кайсыл жакка барам, мен эмне үчүн жаратылдым деген суроолорго жооп табыш үчүн инсан бул дүйнөгө келген. Ал эми жаныбар деле бир сарайга алып кирип коюп, анын чөбүнүн суусун алып берип койсоң, ал ойлонбойт, мени ким алып келди, менин күткөн максатым эмне деп ал ойлонбойт. Алдына суусун койсоң суусун ичет, чөбүн койсоң чөбүнү жеп туруп эле ал ойлонбой ошол жерде жашап өткөзөт. А бирок инсан андай эмес. Инсандын жаратылышынын максаты өзүнүн жаратуучусун издеп, эмне үчүн бул дүйнөгө келгендигини издеп табыш үчүн милдети ошондой. Ошол сыяктуу эле жаш балдардын дагы бул дүйнөгө келгендеги алгачкы жолу карды көргөндө, алгачкы жолу тооду көргөндө, алгачкы жолу бул ааламдагы процесстерди көргөндө таң калуу менен карайт. А биз бара-бара бул нерсени унутуп калдык. Мисалы, ошол эле жаш баланы 20 жаштагыдай акыл менен, 20 жаштагыдай пикири менен, 20 жаштагыдай ой жүгүртүүсү менен келди деп элестесек, анда бул ааламдагы бүткүл процесстерди таң калуу менен карайт. Ааламды караса, тартиптүү болгон жылдыздардын, планеталардын тартиптүү кыймылдары, күн системасынын тартиптүү кыймылдары, 4 мезгилдин өз орду менен иреттүү алмашуулары, ошол сыяктуу таң калыштуу айлана чөйрөбүздө болуп аткан толтоо иш-аракеттер бар. Булар эмне үчүн болуп атты деп, эмне үчүн болуп атат деп инсан ойлонот. Ошол сыяктуу эле 20 жаштагы балага ушундай ошол түшүнүк менен келсе, бул ааламдагы процесстер эмне болуп атат деп ойлоно тургандай бир жөндөм коюлган. Бул ааламдагы иш-аракеттерди көрүп, анын артындагы бул процесстерди кылып аткан зат кандай экендигини таанып биле турган жөндөм бир гана инсанга берилген. Башка жандыктарга мындай жөндөм берилген эмес. Башкача айтканда, инсан бул ааламдагы иш-аракеттердин артындагы кандай зат экенин, эмне үчүн кылып аткандыгыны ойлонуп жете турган бир жөндөмдө. Бир зат мен жоомартмын деп айтканы менен, анын
жомарттуулукту кыла тургандай бир дасторконду салып, ал жерде адамдарды, конокторду чакырып, ал жерге меймандостугун көргөзүп, ар кимге өзүнүн сыйлыктарын берсе, мен жомартмын деп айткандан дагы таасирдүүрөөк болот. Ошол сыяктуу эле ааламда дагы Аллах Таала Куранда мен жомартмын деп айтып атат. Анын жомарттуулугуна далил эмне дегенде, ааламдагы бүткүл бизге берген сыйлыктары, жаныбарларга, өсүмдүктөргө бүткүл бардык ырыскылардын берип атышы анын жомарттыгын көргөзүп турат. Ошол сыяктуу эле Куранда мен акылмандуумун деп айтат. Ааламдагы ошол акылмандуулуктарга мисал катары бүткүл иш-аракеттерин көргөзөт. Ошентип Курандагы айтып аткан ар бир ысын сыпаттарыны ааламдагы мисал менен бизге көргөзүп, Аллах Таала өзүнүн таанытып билдирип атат. Мисалы бир чоң сарай же чоң үй деп элестетели. Бирөө келип бизге колубузга толтура күлүч берди. Эми биз ошол күлүчтү алабыз дагы, ошол сарайдын ичине кирсек, бизге берген күлүчтөр ошол сарайдын ичиндеги ар бир эшикти ача турган болсо, барып ачсак, ар бир ачса, кийинкисин ачсак, дагы ачса, бүткүл эшиктерди ошентип ачса, биз түшүнсөк болот, биз билебиз, бул күлүчтү мага ким берсе, бул үй дагы ошого тиешелүү экен дегендей. Болбосо кокустук менен өзүнөн өзү эле мага күлүчтөр берсе, буга туш келип калды дегендей болушу мүмкүн эмес экенин ачык эле билебиз. Ошол сыяктуу эле ааламдагы дагы ар бир коозуктарды көрүүчү инсан, ар бир сулуулукту көрө турган инсан, ар бир үндөрдү уга турган инсан, ар бир иш-аракеттердин аркасындагы акыл жүргүзүп, бул иштер эмне үчүн болуп аткандыгын түшүнө турган инсан. Башкача айтканда, бизде инсанда ааламды ача турган ачкычтар инсанга коюлган. Бул жерден түшүнсөк болот, бизге ким ушундай жөндөмдү берген болсо, башкача айтканда ачкычтарды берген болсо, бул ааламды дагы ошол жараткан. Биз ошол ачкычтар менен ааламдын ичиндеги тартиптүү болгон процесстерди, иш-аракеттерди көрүп билебиз. Бул нерселерди башка жандыктар, башка бул ааламдагы жаратылган махлуктар бул нерсени билбейт. Бул нерсе бизге коюлган. Биз дагы түшүнөбүз, биздин дагы максатыбыз жаныбар сыяктуу жашаш эмес, биздин дагы максатыбыз бул ааламдагы иш-аракеттердин артында болуп аткан нерсенин маңызын билиш. Мен эмне үчүн келдим, бул жакта эмне кылам, бул жактагы милдетим эмне, анан кайсыл жакка барам деп ушулардын жообун табыш. Биз ушул сыяктууларды ойлонбосок, анда жаныбар сыяктуу астыбызга суу алып берип, суу коюп койсо, чөп коюп койсо жеген жаныбарга окшош биз дагы ойлонбогонду адам эмес, инсан сыяктуу дагы көрүнбөй калабыз.